Урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик секретари Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбекович, бүгүн Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан баарыңыздарды чын жүрөктөн эл аралык аялдар күнү менен жана Кыргызстан айымдары энциклопедиясынын чыгышы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Дорогие сестры, матери, современницы, позвольте от имени Конгресса женщин Кыргызстана искренне сердечно поздравить всех вас с наступающим Международным женским днем. Бүгін сіздер маалымат алдыңыздар. Кыргызстан аялдар конгресси 1,5 миллион мүчөсү бар. Кыргызстан айымдар энциклопедиянын татыктуу каармандары катары сиздер дагы Кыргызстандын өнүгүүсүнө, стабилдүүлүгүнө өзүңүздөрдүн чоң салымыңыздарды кошуп жатасыздар, урматтуу айымдар. Мына 7 областтык, 42 райондук, 56 айылдык филиалдарда Кыргызстан аялдар конгрессинин өкүлдөрү, активисттери, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мырзанын саясатын колдоп, экономикага өнүгүүсүнө салым кошуп аткан убакыт. Билимдүү аял бул билимдүү бала, билимдүү келечек, билимдүү улут, билимдүү Кыргызстан. Мына ушул уран менен Кыргызстан аялдар конгресси казыркы учурда ушул 29 жыл күн сайын, түн сайын, ай сайын биз ушу аялдар үчүн билим берип аракет кылып аткан. Эгерде Кыргызстан аялдар конгрессинин мүчөлөрү бир айымга жардам берсе, бул бир үй-бүлөгө жардам берген кетет. Дорогие сестры, сегодня я хочу особые слова искренней признательности сказать уважаемому послу, чрезвычайному уполномоченному послу Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике за поддержку нашего проекта со Всекитайской Федерацией женщин госпоже Ду Дивень. Наши аплодисменты. Вы знаете, когда Ду Дивень приехала сюда, она сказала: я буду поддерживать женские инициативы не только как посол, но и как женщина-посол. И вы знаете, где бы ни были наши женщины, наши сестры, они всегда находятся на передовой позиции. Мы вас всех очень любим. Урматтуу айымдар, бүгүн өзгөчө күн. Мына Кыргызстан айымдар энциклопедиянын презентациясы болуп, ар бириңиздерге ошол китепти бүгүн тапшырдык элек. Бул китепте жалаң гана жемиштүү жеңиштерден токулбастан, жеңилүү дагы болуп, ошо жеңилүүдө кыйынчылыктарды өз башына өткөрүп, кыйынчылыктарды жеңе билген мыкты инсандар дагы ушул китепке кирди. Кыргызстан айымдар энциклопедиясы дүйнө жүзүн багындырдык десек туура болот. 5 жылда бир жолу чагырчу элек, азыр мына 30 жылдыкка деп 300 мыкты айымдын таржымалын, биографиясын киргиздик. Ошондуктан урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүн ыйык күн, биздин бүгүнкү чоң чогулушубузду Кыргыз Республикасынын гимни менен баштабасак болбойтпу. Звучит гимн Кыргызской Республики.
немесе урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик секретари Касымбетов Сүйүнбек Сапарбековичке сөз берели.